Билим алып бир кесиптин ээси болуш үчүн көптөгөн тепкичти басып өтө зарыл. Бирок ар бир кесиптин оң жана терс жагы бар. Эгер адам өз кесибин сүйсө, анда ал эч качан кыйынчылыгын сезбейт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө ар бир кесип ардактуу деген теманын үстүндө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө ар бир кесиптин адистерин чакырган элек, алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Ал эми алгач биз жактоочу Мира Токтомушеваны, ошондой эле дарыгер Венера Медербековнаны студиябызга чакыралы. Ушул кесипти сиз өзүңүз тандагансызбы же кокустуктан бирөөлөрдүн айтымы менен келип калган кесиппи? Мунун күнүңүздөр менен мен ушу кесипти өзүм тандагам деп ойлойм да. Негизи кичинекей кезимден эле мындай балдар менен, кыздар менен жаш кезекте, кичинекей кезекте биз ойнойбуз да. Ошондо эле бирөөнү уруп койсо эле ошону эле жактап калчумун да. Ушул кесипти эмнеси менен мындай баалуу? Ушунусун айтып өтүңүзчү, жактоочулук. Билесизби, мен ойлойм мына канча жылдан бери мен мына уже 20 жылга жакындап калды жактоочу болуп иштеп келатканыма. Кокустан түшүп калгам, өзүңөр билесиңер, кылмыш иш боюнча жактоочулар катышат. Анан ошо жаш балдар көбү түшүп калышат да, мушташып же бекер, кээ бирлер бекер жалоо жабышып балдар түшүп калышат. Анан кийин ошого барып колуман келишинче бүт аракет кылам да. Анан ошол балдарга жардам бергенде ата-энелери, өз балдар аябай ыраазы болуп калганда, мен ошону көрүп алып аябай өзүм сүйүнөм да. Ошо мен кишилерге жардам бердим, ошо жаман кырсыктардан чыгарып кеттим. Негизи следовательдер каралайт да кишини. Мен болсо ошол жерде иштеп актаганга аракет кылам. Анан актаганда элдер сүйүнүп ошого билет, мыйзамга ишенип калганга мен сүйүнөм. Сиздин мүнөзүңүз менен бул кесиптин дал келиши үчүн сиздин мүнөзүңүз кандай? Мен ойлойм, мисалы, жактоочу болсун мындай курч мүнөз келишет да, бир нерсени мындай катуу кармап, курч кармап, жок деп бетке айткан адам келишет. Жок. Мындай, сиз азыр ошону туура айттыңар да, мен мындай да. Сотко барганда, мындай кишилер менен сүйлөшүп атканда баарына түшүндүргөнгө аракет кылам. Анан сотко келгенде мен өзүм ишти жүргүзүп, далилдердин баарын чогултуп, анан сотто кадимкидей эле курч болуп эле, чыгып алып эле далилдеп, анан ошого жараша мен өзүм да сүйлөйм. Если мындай киши өзү мындай өзү характери мүнөзү эмеси жумшак болсо, ошого жумшагыраак. Ар бир адамдын өзүнүн кылган мамилесине жараша мамиле кылам да, туура айтып атасыз. Жакшы, келиңиз, Венера, сизге суроо заталы. Деги эле ушул медицинанын коомдогу орду өтө чоң кесип экендигин биз баардыгыбыз билебиз. Анан сиз дагы ушул тармактын кесиптин ээси болгондуктан сизге суроо затым келип атат. Бул кесипти канча жылдан бери аркалап келесиз? Жана ушул кесипти сиз өзүңүз тандагансызбы? Мен медицинаны өзүм тандаган эмесмин. 10 класста мен ата-энем биздин үй бүлөдө дагы дарыгер керек дегендей сөз чыгарганда, анан ал убакытта мен алгебра, математика деген сабактарына аябай кызыкчумун да. Анан биология, химияга өттүм. Ошолорду окуп, анан кийин мединститутка өткөндөн кийин окудум. Окууну бүттүм. Анан аябай мындай курч, мындай суроо келип калды да, иште аламбы депчи. Анткени аябай бул адамдын өмүрү менен байланышкан кесип эмеспи. Ошон үчүн мен аябай мындай бир коркунучта болуп жүрдүм да. Анан ошол жылы, мен бүтөр жылы, жаңы бир тармак 7 жыл мурун болгон тармакты кайра киргизишти да. Бул функциональная диагностика болчу да. Анан ошо менин жолдош кызым айткандан кийин мен ойлонбой эле ошол функциональный диагностикага кеттим. Ар бир кесип ардактуу, бирок ошол сиздин тандаган кесибиңизден башка кесиптерден эң бир маанилүү өзгөчөлүгү эмнеде? Адам элге кызмат кылганда гана өзүн жакшы сезет экен. Мира эже айтып кетти. Жардам бергенде элдер
рахматын айтканда ошондо гана сен өзүңдү жакшы сезет экенсиң да. Ошондой эле менин эле кесибимде дагы ошондой. Мен диагностикадамын, ультразвук диагностикасындамын. Ошондой татаал учурлар пациенттер келип калганда аларга жардам берип, дарытын туура аныктоого жардам берсем өзүмдү жакшы сезип калам да. Ошондой туура ар бир кесип бардактуу. Кылдат мамиле кыла турган кесип экендигин билебиз, себеби бул адам өмүрү менен бир байланыштуу болуп атпайбы, жогоруда өзүңүз айткандай. Анан бул кесипте дагы мындай балким башталышында бир иштеп жатканда корктуңузбу? Кандай болуп калат деп, жоопкерчилик деген нерсе өтө бир кооптуу го. Туура, бирок иштеп баштабасаң анда жанагы опыт деген келбейт. Ошон үчүн туура мен башында дагы аябай бир пациентти 1 сааттап көргөн убакыттар да болуп жүрдү. Ошентип анан опыт алат экенсиң. Азыр мен аябай өзүмдүн профессиямды аябай сүйөм да, аябай жакшы көрөм. Бизде суроо бар экен, жооп алалы. Саламатсызбы? Жактоочу эжеге суроо берейин дегем эле. Сиздин да жумушуңуз зор экен. Жана жактайымды өтпөйсүзбү? Ошондо жактабай кетсеңиз, актабай чыкса, сизди коркуткан күндөр болду беле? Албетте андай деле болот. Күнөөсү барларды да кээ бирлер актап чыгып коет го. Ошондой күндөрүңүз барбы, жокпу? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө маданият чөйрөсүнөн келген конокторубуз да бар. Азыр биз студиябызга чакыралы. Ал үчүн ырчы Кенже Көбөкова жана актриса Роза Азимбаева болмокчу. Маданият чөйрөсүнө аралашканыңызга канча жылдын жүзү болуп калды? Аралашканыма 15 жыл болду. Нарын театрында иштедим эле. Ошондон бери 15 жыл болуптур. Бир кесиптин ээси болуп баягы чыгыш үчүн көптөгөн тепкичтерди, көптөгөн тоскоолдуктарды басып өтөт эмеспи? Сиздин жолдордон кандай тоскоолдуктар, кандай кыйынчылыктар өттү? Негизи ар бир эле кесипте тоскоолдуктар болуш керек, Тоскоолдуктар да болду, ийгиликтер да болду. Эми Кудай буйрса дагы келечек астыда. Мен айта албайм, эми бардыгын басып өттүм дебейм. 100% болсо, ошонун 20%-ин бастым десем жаңылышпайм. Ушул кесип сизге эмнеси менен жагат, ырчылык? Негизи мен аны айта албайм, чындыгында кесибим өзүмө жагат. Бирок баягы биз аял затыбыз да, кээ бир учурларда өкүнүч да болуп кетет, эмнеге тандадым депчи. Анан кийин баягы бир жолго түшүп алгандан кийин кайра артка жол жок да. Анан кийин бул кесип бала кезимен ырдап жүргөндөн кийин ырдамайынча тура албай каласың. Азыр мисалы мен башка кесипти аркалап кетип, акчам көп болуп, укмуш болуп кетсем дагы ырга кайра тартыла берем да. Анткени бир жерин толуктабай, жан дүйнөм бөксөрүп, бир ушундай бир нерсе болуп турат да. Бирок баягы ырчы айындардын, баягы маданият чөйрөсүндөгүлөрдүн өздөрү менен баарлашып келсек, кыйынчылыгы көп деп айтышат. Кандай кыйынчылыктар бар? Чыгармачылыкта мен бир окуяны айтып кетейин, уруксат берсеңиздер. Биз эл астында жүргөндөн кийин кемчиликтерди көргөзбөшүбүз керек, анча-мынча проблемаларды көргөзбөшүбүз керек. Өткөндө мен башымда бир окуя болду. Ошондой бир кырсыкка калдым. Анан бир ай тоюм бар эле, жар киргизет элем. Ушундай элдердин баары 300 киши күтүп турат. Кыз менен бала суукта күтүп турат. Шашып бир айдап баратам, барып анан кийин кирсем эле туфлимди унутуп калыптырмын. Эмне кылам деп ботус менен кийип жүрдүм эле. Анан кийин шашкандан бирөөнүн туфлисин таап алайын деп бирөөнүн туфлисин алып келип кийип жаркылдап ырдап, эчтеке билгизбей ырдап атам, бирок ар жагымда ит өлүп жатат да. Көйнөк менен ботус кийиппи? Жок, эми бирөөнүн туфлисин алып алып кийип ырдап атам да, жаркылдап ырдап атам. Анан кийин бирөөнү келип бийге чакырсам эле чыкпайт. Ой, чакырып атам да чыкпайт. Ай, туфлим сенде дейт. Көрсөм мен ошол кишиге, ошол эжеге барып алыптырмын да. Анан кийин мисалы ушундай окуялар болот да, чыгармачыл адамдачы. Анан кийин биз баягы кандай, мисалы башкадан болсо, артында проблема болсо, антип күлүп жайнап тура албайт да. Анан той ээси мен кырсыктап калдым, бара албай калам десем, жок, биз сизди күтүп аттык эле, сиз келишиңиз керек дейт. Анан кийин коем, уят болбоюн деп бардым. Бирок ошонусу да бетимен күлүп жайнап ырдап аттым, бирок ар жагымда турду да. Ушунун баары чыгармачыл адам үчүн бир чоң нерсе деп ойлойм да. Актриса катары тааныйбыз сизден. Анан ушул канча тасмада роль жараттыңыз жана кайсы тасмаларда? Мен 10 тасмада ойнодум.
биринчи кином баарыңыздар билесиздер. 10 жыл мурун Менин сырыңыз махабаты деген кинодо Зинанын ролун жараткам. Ооба. Андан кийин Соолган Кариекте Сокур Эненин жаш кезин ойногом. Жизнь коротка деген медсестранын ролун ойногом. Аялдык бакыт, Одноклассники KG деген түрктөрдүн бир киносунда былтыр же мурунку жылы тартышкан. Бахар Айолчулуу деген ошол жерде министрдин жардамчысы оң колу болуп ойнодум. Мал доктор деген эми чыгат кинокомедияда. Кесибиңдин мыкты адиси болуш үчүн анын эң биринчи анын окуп, билим алып, анан баягы баардык ысык суун түшүнүп туруп, анан баягы мыкты адис болуп чыгасың дейт го. Сиз дагы ошондой бир окуп, такшалып, баардыгын билип туруп, анан ушул кесипти тандап алдыңызбы? Жок, мен негизинен эле мектеп кезинде аябай мындай активно катышчумун. Мындай фестивалдарга, конкурстарга, оюндарга садиктен кезинден бери эле жакшы ырдап, жакшы мындай интермедияларды ойноп, монологторду айтып, ушундай талантым жаш кезден эле байкалган. Бирок мен бул кесип кыйын экенин билбей туруп эле, түшүнбөй туруп эле баштап алганмын да. Ал кезде мен КГУста да окуучумун. Кастинг жарыяланып Суперинфодон, анан ошол жактан кастинг аркылуу өтүп тартылып калганмын да. Мыкты актриса бул роль тандабайт деп коет го, Ооба. Деги эле. Анан сизде ушундай баягы мыкты адис болом деп, мыкты актриса болом деп баягы роль тандабай аткара бересизби, же баш тарткан учурлар болобу? Бардык эле ролдорду ойной берем, баш тартпайм. Бир гана Менин сырыңыз махабатында кинодон кийин ошондой биздин элге өөн учурайт экен, мен аны билген эмесмин, что биздин эл андай ролду туура эмес түшүнө берен. Ошондон кийин ошондой ролдорго мен отказ кылып келем да до сих пор. Ар бир кесип ардактуу деген теманын тегерегинде коомчулуктан дагы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошого көңүл бөлөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Мен буюрса биофакты окуйм, национальныйдын 1-курстамын. Биология факультети, өзүм биолог болуп чыгам, Кудайым буюрса. Мен мугалим боло алам, же болбосо кандайдыр бир санэпидинстанцияда иштей алам. Мен өзүм специальностьум регионовед, факультет регионовед, специальность американоведение. Американоведение мен өзүм специальностьум жагат, жакшы, келечеги бар. Тил боюнча биз Американын культурасын, дагы Американын тилин, салтын баарын изучетебиз. Анан бизден переводчик болуп чыгат, жана английскийдан мугалим болуп сокта болот. Мен кесибим юрист, ошо келечекте элиме, жериме кызмат кылгым келет. Ошо Эмнеси менен жагат? Кесибим күнөөсүз адамды актап чыгуу келечекте. Ошо. Улуттук университеттин юрфакта окуйбуз, юридический. Мага бул өзүмдүн окуп аткан кесибим жагат, себеби дегенде элге деген кызмат өтөп, жардам берип дегендей сот процесстери менен мага аябай жагат. Башка анткени деген бул Кыргызстандай өзүбүзгө азыр белгилүү болгондой, кыргыз эли азыркы кезде дегенday көбүнчө эле проблемалар жаралып атпайбы, ошол себептен мага мен сот тармагында иштеген жана элдердин кызыкчылыктарын мындай жүзөгө ашырууга ошол себептен жагат мага. Мен өзүм мугалимдик кесипте окуйм, математика боюнча. Мага жагат бул кесип. Мугалимдик ардактуу кесип деп эсептейм. Анан кай жерде аял киши үчүн бул кайсыл жерде болсо жумуш табылат да. Мисалы аялга кетсең, экономист же бухгалтер боло албайсың да. Ошонусу менен мага жагат. Саламатсыздар, мен кесибим госуправление. Мага бул госуправление мамлекеттик жумуштарга жана Кыргызстаныбыздын экономикасын көтөргөн үчүн тандагам. Ошо менен сыймыктанам. Бухгалтер жагын тандагам. Мага өзүмө жаккан үчүн тандадым. Бул кесип менен ар кайсы жакта иштеп кетсе болот да. Ошонусу менен жакты, мындай жумуш таап кете алам деген ой менен ушул кесипти тандадым. Мен географияны тандадым. География болсо өзүмө абдан жагат, анткени изилдейсиң көп нерсени, жерлерди табышың мүмкүн дагы. Тандаган кесибим бул прикладная информатика. Тандаган себеби азыркы заманда
техника, компьютердин заманы, ошон үчүн ар бир жумуш компьютер менен байланышталат, ошон үчүн. Рахмат. Дагы бир кызыктуу кесиптердин ээси, тагыраак айтканда дерматолог жана косметолог Мерим Давлетова, ошондой эле тайцзи өнөрү боюнча машыктыруучу Элмира Итибаева бүгүн биздин студиябызда. Бул кесипти эмне себептен тандап алдыңыз? Баягы эң бир акча табуунун жолу мененби, же бир өзүңүзгө жактыбы? Эң биринчи мен жөн эле врач болом деп ойлогом. Андан кийин жолдошум айтып калды, хирургияга жолдогом да. Өзүм хирургияга көп кружокторго барчумун. Анан жолдошум аякта жалаң эркек балдар бар экен, сен аякка иштебе дегендиктен 6-курсту бүткөндөн кийин ойлонуп отуруп, дагы кайсы жерде мен өзүмдү реализовать эте алам деп косметология жаатты тандап алдым. Косметологияны жөн эле тандабастан атайын республиканский кожевен диспансерде дерматовенеролог деген 2 жыл ординатура өттүм ал жерде. Ошондон кийин кандайдыр бир мен жолдошумдун өзүнүн салымы бар дегендей. Анан ушул кесипке жетүү үчүн сулуулукту эңседиңизби, же бир нерсе түрткү болдубу? Сулуулук деле, үчүнчүдөн өзүмдүн апамды карап, ошолорду жашарткым келди. Дал ушул өзүңүздүн тайцсы кесибин баягы сейрек кездешүүчү кесип деп билебиз. Анан ушул кесиптин бир өзгөчөлүгү, деги эле коомдогу орду, коомчулукка тийгизген бир пайдасы жөнүндө айтып өтүңүзчү. Бул кесиптин өзгөчөлүгү жана башка кесиптерден айырмасы бул ден соолукту чыңдоо боюнча болуп эсептелинет. Анан ушул ден соолукту мүмкүн болушунча дары дармексиз, анан операциясыз өзүнө жакшы алып жүрүп, ден соолукту кармап жүрүү болуп эсептелинет да. Бул кесип менен алектенгениңизге канча убакыттын жүзү болуп калды? Сиздерге көп эле кайрылышабы? Деги ушул кесипке кызыккандар көппү? Кызыккандар бар. Ар ким ар түрдүү жол менен келет да бул эмегечи, өнөргөчү. Кээкилер кинодон көрүп кызыгып келсе, кээкилер именно ден соолук боюнча кайрылып калышат да. Мен өзүмдү айтып кетейин, мен ден соолук боюнча бул багытка келип калгам да. Бизде суроолор бар экен, келгиле. Суроо берип кетейин, ден соолукка байланыштуу деп атпайсызбы? Анан кайсы ооруга пайдасы көп дейт? Тайцзи суан, бул цигун деп ушул багытта тайцзи суан, цигун, анан бодифлекс синтез деп кирет да. Тайцзиде бул кыймыл, именно бул жумшак, жай жасалуучу кыймылдын негизинде, анан ички энергиянын иштетүү негизинде ден соолукту чыңдайбыз да. Негизинен эле чыгыш медицинасы менен ушу батыш медицинасы ортосунда тирешүү байкалып келет да. Анан сиздер көбүнчө ошол жогоруда сөзүңүздө айтып өткөндөй эле баягы дары дармексиз баардыгын адам өзү физикалык кыймыл аракеттердин негизинде ден соолуктун калыбына келтирсе болот деп дары дармектерди, химикалык кошулмаларды камтыган дары дармектерди колдонууга каршы ой билдирип келесиздер да. Андан кийин сиздер айтсаңыздар, экөөңүздөрдүн кесибиңиздердин, кимиңиздердин кесибиңиздер адамдын оорусун баягы алдын алып, бир эффектисин берип, аяк узуна жакшы шарт түзүп бере алат. Батыштын медицинасында бул кесиптин да өтө чоң пайдалуу жактары бар да. Мисалы ашказан оорулары макындай жараларды алууда өтө эме да, пайдасы чоң да. Ички оорулар үчүн бул жактагы пайдалуу. Ооба, ички ооруларды эметкен үчүн да. Бизде болсо физикалык эмелерди, ооруларды дарылоодо анан мисалы муун оорулары, баш оору, остеохондроз мындай сырткы эмелер да көбүрөөк эметилет да. Мен айтып кетсем, бул медицинада бизде батыш медицинасында дагы психосоматика деген понятие бар. Психосоматика деген бул как раз вот бул чоңгуз айтып кеткендей адамдын ой жүгүрткөнү, кандай ойлойт, кандай сөздөрдү сүйлөйт, кандай эмоция испытывать этет, ошого жараша дагы адамдын ичиндеги органдар ошо тарап менен иштейт да. Эгерде адам мындай
кандай деп айтсам, аябай раздраженный, злой болуп турса, ал значит боору деп ушундай чыгыш медицинада ушундай зоналарга таасирин берет да. Ар бир зонага таасир берет. Ошон үчүн мен айтып кетишим, азыр көп мындай ушул тарапты көздөй караган көп кишилер бар да. Анткени бүт биздеги оорулар ошол адамдын туура эмес ой жүгүрткөнүнөн ошондон келип чыгат да. Бирок биз көбүнчө ага көп көңүл бербейбиз. Ал деген акырындап анан кийин кандайдыр бир органикалык измененияларды алып келет да организмде. Ошондо гана батыш медицинасы ошондо иштей баштайт. Ушул кесип аркылуу жашоодон эмне баалуу экенин байкай алдыңыз? Мен ойлойм да биякта баалуу, эң нерсе баалуу бул киши аябай ыраазы болуп, сүйүнүп, кубанып, ошо жаман кырсыктан чыгып кеттим дегендейчи. Саясатчыларды болобу, деги эле укук коргоочулар болобу, баардыгын алып келип баягы талкуу кылабыз да. Мына ошол учурда баягы биздин бир энелер менен иштешип калганда, Кыргызстандын мыйзамдары биринен экинчисине карама каршы келип калган учурлар болот да. Баягы бири экинчисин айтып атса, ага карама каршы экинчи мыйзамды айткан учурлар келип калат. Ушундай учурда кантип иш алып барасыздар? Кандай дээрди билбей калабыз. Биз өзүбүз жеңилдеткан жакты карайбыз да. Канчалык аракет кылып жеңилдеткенге жарашабыз. А чечимди болсо ошо сот чыгарып баштайт. Башка кесиптерде 4 жыл 5 жыл окусаң бүтөсүң да. Ал эми сиздердики баягы өзгөчө да. Андан көп жыл 2 эсе окуп коюшу мүмкүн. Бул эмне себептен? Биздин кесип деген бул адамдын ден соолугу, адамдын эң мындай баалуу нерсеси бул ден соолук да. Даже мен оюмча ошол дагы 8 жыл дагы бул аз деп ойлойм да. Анткени биз иштегенде дагы көп нерселерди медицина азыр астыга баратат. Ошон үчүн дайыма өзгөрүүлөр болуп турат, дайыма окуп турушубуз керек да. Анан ошол сизди баягы дарыгер катары жүрөгүңүздү эмнелер оорутат? Бизге ар кандай мындай пациенттер келет да. Көпчүлүктөрү өзүнүн диагнозун да билбейт. Бир 2-3 жылдап мындай дарыланышат, бирок өзүнүн диагнозун да билбеген кишилер бар да. Ушунчалык өзүнүн ден соолугуна мындай кандай десем мындай кайдыгерлик мамиле кылгандар бар да. Жакшы, сизге бир косметолог катары суроо узатайын. Аял затын көрктөндүргөн сулуулук деп эмнени айта аласыз? Аял зат өзүнүн кесиби болсо, өзүн өзү алып кете алса, өзүнүн балдарына жакшы талим тарбия бере алса, ошореки аң сезимине, сулуулугуна ошол нерсе тиешелүү да. Бул кесиптин кадыр барктуу бир инсаны болуш үчүн эмнени кармана билиш керек? Баардык эле адамдар кесибине бүгүн муну билсем болмок, эртең тигини билсем болмок, бул аздык кылып атат деп ушундай кылат да. Анан кийин эми карманганда эмне баягы адам баласында жулунбаш керек, пээлди кенен коюш керек, өзүң гана эмгектениш керек. Ошол эмгегиңдин артынан бирөөлөргө дагы жакшылыгың тиет, өзүң дагы жакшы жүрөсүң деп айткым келет да. Кесип аркылуу эмнени жашоодо таап алдыңыз жана эмнеден аксадыңыз? Жакшы инсандарды таап алдым. Жакшы адамдар менен байланышта болдум. Өкүнгөнүм деле болбойт эми. Өкүнгөнүм бул эме чыгармачыл адамдарды баарыңыздар эле билгендей жеке жашоосунда кыйын болуп калат да. Негизи эле эркектики да билинбейт. Анан бул биз көп үйгө турбайбыз да. Анан ар бир эле бул мынакей чоң кыз айтып отурду, менин жолдошум мынтип эле мен муну кылдым депчи. Биз эми биздики андай кесип эмес да, биздики анте албайбыз. Биз ырдамайынча турбайбыз. Анан кийин биз ушул жерден үйүңдө жолдошуң келсе кийимиң жуулбай турса, курсак ачып келсе аялың үйдө жок. Ушунун баары эле кемчилик боло берет да. Ушул жеке жашоого кичине ушул жерден өкүнүч болот да. Эми алдыда бизди дагы кызыктуу маектер күтөт. Бизден алыстабаңыздар. Мен негизи эле шайырдыкты жакшы көрөм. Ошол үчүн сизге суроо бергим келип атат да. Бир шайыр жүргөн да. Негизи эле жашоого максатыңыз кандай? Мисалы, суроону бергенден алдын ушуга жооп берсеңиз. Аябай көп да. Кайсы бирин айтып берейин? Бирөөсүн айтыңыз, эң орчундусун. Эң негизгиси адам болуу. Сизде ошо Зинанын ролун аткарбадыңызбы? Ошодо сизди деле бир жашоодо шайыр адам деп элестеттим эле да.
мындай күлүп жүргөн депчи, азыр сизди жашоодо көрүп алып бир башкача элестетип калдым да. Ошого эмне түрткү болот? Негизи жашоодо мен шайыр эмесмин, жашоодо аз сүйлөйм, көп күлбөйм. Кээде эле мындай немеймин да, спокойная кызмын да жашоодочу. Көп сүйлөгөндөрдү деле жактырбайм, көп күлгөндөрдү деле жактырбайм. Бизде дагы бир кесиптин ээси отурат, ал чоңузга дагы бир эки суроо узаталы. Ал үчүн филолог Калия Кубанычбек кызы. Бул жерде көптөгөн 6 кесиптин ээси менен баарлашып өттүк. Эми сиздин кесиптин өзгөчөлүгүн билеличи, сиздин тандаган кесибиңиз. Ар бир кесиптин өзүнүн оорчулугу, кыйынчылыгы болот. Анткени баягы ыйлап жүрүп арык казсаң, ырдап жүрүп суу сугарасың дейт эмеспи? Анын сыңарындай баштаганда ар бирибиз ушул жакта отургандын бүт баардыгы өзүбүздүн кесибибизди оор деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок оңой кесип жок. Качан гана биз аны кыйналып, ошону оңдоп, түзөп, андагы бүт максатын, тилегин, планын алдыга койгон, анын кандай максатты көздөп тургандыгын билгенден кийин ошол кесиптин, анан кийин билип алгандан кийин ошол билим бизге оңой болуп калат. Кыйынчылыкты атпайсызбы? Сиз ушул кесибиңиздин эмне кыйынчылыгын байкай алдыңыз? Филологияда окуп атам. Филология бул кыргыз тил жана адабият факультети. Ошондой эле аны менен катар үзөңгүлөш мен журналистиканы кошо алып кетип атам да. Демек, мен филологияга окуу менен катар кыргыз тил адабияты мугалимдикти дагы, ошондой эле журналисттик кесипти дагы алып чыгып атам деп айтсам болот. Ошондуктан мен бул кесипти тандайм деп 9-класстан баштап ошого далбас ургам, ошондон баштап ушунчалык китептерди казып окуй баштагам. Канчалык оор болсо дагы өкүнгөнгө акым жок. Себеби мен ал жака эч ким түртүп барган эмес, өзүм барганмын. Ал эми кыйынчылыкты жеңсе болот, кыйналдым деп отуруп калсаң, аны эч ким сага жеңилдетип бербейт. Барыңыздарга эле суроо берип кетейин. Биздин эжеке агайларыбыз бизге айтып кетет да, кесип деп калбадыкпы? Эки дүйнөгө тең кесип чогултушубуз керек депчи. Бул дүйнө жалган дүйнө, бул дүйнөдө баары чуркап наркы берип көп жүрөбүз. Бирок ойлой келсек акыреттик немеге кесип чогулта алдыңыздарбы? Ал жагы дагы чындык. Баягы негизи биз мусулманбыз да. Негизи эле биздин калк мусулман, кыргыздар мусулманга киребиз. Анан эми аякты ойлоп атсак чын эле коркосуң, чын элечи. Анан кийин эми ал кесипти дагы баарыңыздар эле ар ким өзүнүн мүнөзүнө жараша болуш керек. Мен эсиме алам сөзсүз түрдө. Сиз жана айтып кетпедиңизби, ырчылык кесип адамдардын ойлору боюнча бул эң жеңил кесип депчи. Сиздин оюңуз боюнча ырчылык кесип башка кесиптердин арасында канчалык деңгээлде орду бар? Негизи мен бир эле нерсени айтып кетейин. Эң оңой кесип ырчылык деп келишет да. Бардыгы мен деле ошентип келгем да. Ой, мен алгебрадан аябай начар болчумун, ырчы болсом эле болду, жанымды багам дечүмүн. Анан кийин улам аркалап ошол кесипти аркалап баштаганда татаалдыгын билесиң. Мен деген Нарын театрына барып иштегенде ошол Андабеков, Табыл Дактанов деген улуу инсандар эми балам сен эң татаал кесипке келдиң, бекер кылдың дешкен да. Анан ошондо көп көңүл бурган эмесмин. Чындыкта биздин кесип татаал экен. Мисалы бир спектакль менен жүрөсүң, же бир аябай группа менен бир ырчыгып гастролдоп жүрсөң, азырда көп билинбейт, азыр жакшы заманбап жашоо. Мурун баягы Нарын театры күчтүү болуп турган кезде бир окуяны айтып кетейин. Ошто гастролдоп жүрүшүп, апасы кайтыш болгон экен бир улуу инсандын. Анан кийин ушундай угузуп апасы кайтыш болду десе, жок биякта деген эмеден Москвадан элдер келди, коноктор келди деп кой бербей коюшкан экен да. Анан апасы коюлгандан кийин келген экен. Анан ошон үчүн ырчылык, чыгармачыл чөйрө негизи эле татаал кесип, билген, түшүнгөн кишиге. Мисалы Кош Жылдызга деп бир эфир чыкпады беле? Медицина тармактан, саясий тармактан, бүт тармактан барып ырдашкан. Ошондо алар өздөрү айтышкан, биз ойлоп турбуз, көрсө биздин кесиптен да татаал экен депчи. Дал ушул бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келиптир, жооп алып берели. Актрисалыктан тышкары башка да кайсы кесипти аркалагансыз? Айтып жатпадымбы, бул киного тартылганга чейин КГУСда окуучумун депчи. Ал жактагы мен кесибим менеджмент организация, управляющий да. Тайциге барып айрымдары омурткаларын оорутуп алган учурлар болот, ушунун зыянчылыгы барбы дейт. Эгер өзү этияттанбай кокус татып алгандар болот да. Кокус татып алгандар болот. Бирок бунун кайра ордуна калыбына келтирсе болот. Сиздердин кесиптин мыкты машыктыруучусу, мыкты адиси болуш үчүн атайын билим алыш керекпи? Билим алыш керек болсо, анда канча убакытка
Бизде билим алыш үчүн убакыт жок негизи. Адамдын өзүнүн кызыгуусуна, анан шыгына карап деле кетет да бул жердечи. Эгер катуу терең алып кетем десе, кээ биркилер ушул өнөрдөн чыккан булагына барып деле билим алышат да, Кытайга барып мисалы. Ырчылык кесиптин пайдасы көбүрөөкпү же зыянчылыгы көбүрөөкпү дейт? Эмгек кылбасаң зыяны көп ырчылык кесиптин. Эмгек кылып, изденип, жакшы чыгармаларды эл астына алып чыгып элге жаксаң, пайдасы өтө чоң. Өз кесибиңиздин мыкты адисимин деп айта аласызбы? Аны мен өзүм айта албайм да, аны үчүн эл айтыш керек. Медиктер өздөрүнө ант берет го, туура эмес кылсам айтпайм деген. Бирок бул сиздер жашырып койгон менен Кудай көрүп турат го, ушуга кандай дейсиз дейт. Ар бир дарыгердин өзүндө болот. Аны өзү билиш керек да, эми өзү кандай ошо менен жүрө алса, жүрө алат. Ошондо сезим менен ошентип ойлойм. Айдай чырайды иттей болгон кыял бузат дегенге кандай карайсыз дейт. Бирок ошорекиндей иттей болгон характерди көбүнчө адамдар жактырабы деп ойлойм азыркы замандачы. Анткени жумшак, сылык, сыйпаттуу адам бул жумшак, буга айтерсе болот дейт. Иттей болгон адамды сыйлап турат, төргө өткүзүп кой, андан коркуп турушат. Журналисттик кесипти аркылайт экенсиз. Кесибиңиздин мыкты адиси болуш үчүн кимдерден сабак алып турасыз жана кимдерди туурайсыз деген? Мен өзүм 5 корпуста окусам, 1 корпуста ушул Улуттук университеттин 1 корпусунда көптөгөн журналисттерди тарбиялап чыгарган эже агайлар бар. Ошолордон барып консультация алабыз. Ошондой эле андан башка биздики ошо чыгармачыл инсандар менен жүргөндүктөн, чыгармачылыктагы инсандар дагы ушу журналистикадагы айрым маселелерди жакшы билишет. Ошол эже агайлардан, ырчылардан, актриса, актер байкелерден кеңеш алып турабыз. Ар бир кесип ардактуу деген сөздүн тегерегинде көрсөтүүнү кыскачадан жыйынтыктап өтүңүздөр, келиңиз. Эми мына жаштар келе жатышат, жаштар жакшылап ойлонгула, кайсы жумушту аткарабыз, кандай элге пайда бере алабызбы, бере албайбызбы. Анан кийин ошо эрекине жакшылап ойлонуп, кесибиңерди тандагыла деп ойлойм. Кесип тандоодо мындай өзүңөр менен өзүңөрдүн ички дүйнөңөр менен мындай карыш болбой ошондой тандаган профессия болуш керек да. Анан аны иштеп кете аласыңарбы? Иштегенден кийин аны жакшы мындай сүйүп алып кете алсаңар, ошондо өзүңөр менен өзүңөр мындай удовлетворение болот да. Ошол самое главное дейм да. Ошондой чувство менен жашаган, это вот самое высшее. Желаю всем этого. Менин оюм боюнча ар бир баланын энеде да, баланын тагдыры эненин колунда деп ойлойм. Ар бир баланы эмнеге шыгы бар, ошол тармакка өзү направление бериш керек да. Эненин салымы көп баланы тарбиялаганга. Мен деле медик болгонго мамам өзү айткан, сенден кыйын жакшы медик чыгат болуш керек деп, ошол тармакка апам жөнөттү эле. Ошол апам ар бир эле балдарга ошондой деп ойлойм да. Энеси көп салым берет. Жакшы сөз бар, койду сойсу да касапчы сойсун дегенчи. Жаштарга айткым келет, студенттергечи, негизи ар бир адам эмнеге шыктуу, эмнени колунан келет эмне колуна, ошого гана баягы басым жасаш керек да. Баягы элди туура эле азыр мисалы юрфакта, медакадемияда окугандар көп, акчасына салып алыпчы, бирок эчтекеге жарабай, жөн эле ата энесин да кыйнап, же болбосо ушундай бир зыян да келет да, андай өзүнө да зыян кылат келечегине. Ошон үчүн мен айткым келет, кичине бир нерсе болсо да, устачылык болсо дагы ошо менен бир кыргызга да салым кошот, өзүнүн үй бүлөсүн да жакшы багат да. Ошон үчүн колунан кайсы кесип колунан келсе ошого аркаласа деп айтар элем да. Эгерде адам өзү тандаса кесипти, ошол кесиптен мындай рахат алат да. Рахат алып, анан ошол кесипти аркалайт, кызыгуусу болот, мындай рахат алып акча тапкан жакшы да. Чем өзүңдү кыйнап акча тапкандан көрүчү, туурабы? Еще өзүңдүн кесибиңде мыкты кесипкер боло аласың да, кызыгуу болсо. Баардык эле кесип негизи ардактуу да, өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы? Ошол сыңардай азыр
жана өтүкчү болобу, башка мисалы көп нерсе колунан келе бербейт да. Мисалы билим окуусу келбейт, балким окуусу келбейт, жөн эле кыйрап эле майда чүйдө темир тезектерди эметип ушундай нерселерге кызыккан адамдар деле болот да. Бирок ошонун деле өз учурунда пайдасы өтө чоң да. Мисалы бизде азыр техника көп, ошол багытта эметип, эгер алар болбосо, аларга кызыккан адам болбосо, бардыгы эле акча табам деп эмете бербесе, алар тигилерди мисалы техниканы ким карайт эметип же. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн кесибин сүйүп, туура тандап өмүрүн өткөргөн жакшы. Бүгүнкү темабыз ар бир кесип ардактуу деп аталды. Демек биз ушул сөздү ураан катары алсак болчудай. Ошол кайсы гана кесипти тандабайлы, ошол кесипти сүйүшүбүз керек, ошол кесипти сактаганга аракет кылышыбыз керек, ошол кесипти өркүндөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Качан гана аракет, каалоо болгондо биз ошол кесибибизди бийик өтөлгөсүнө чыга алабыз. Ушул кесиптин аягы бир жакшы маанайда бүтүш үчүн кенжеже бир аз ырдап берип коесузбу? Баарыңыздарга арнап, жалпы кыргыз элиме арнап, ак ниет кыргыз калкыма деген чыгарманы ырдап берейин. Мен даңыр жаздым, жетпесе дағы барқыңа, бірігіп ойлар саналар, қошылсын атап даңқыңа. Арнаймын ұшылырымды мен ақ ниет қырғыз қалқыма. Қалпақ қырғыз, ақ тілек қырғыз ай қалқыма. Ақ ниет ар бір қырғыздың, қырғыз деп соқсына жүрегі, жайдары жашап түбөлі. Түнөгү теңпейил кыргыз калкымдын ай, ишкастын максат тилеги. Максатташ болуп, тилектеш болуп, бир тууган болуп жүрөлү. Теңпейил кыргыз калкымдын ай, ишкастын максат тилеги. Болып, тілектеш болып, бір туған болып жүрөлү. Bir туған болып жүрөлү. Ар бир кесип ардактуу, эгер адам туура кесип тандаган болсо, андыктан кесипти дагы туура тандоо билүү зарыл экендигин унутпаңыздар. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.